Мен онколог болуп калышымдын себеби ушундай болду да. Мен кичинекей кезимде биринчи класска жаңы киргенде чоң атам ушул анда Фрунзе болчу да, Фрунзеге келип текшерилип анан кайра барды, санавиация менен вертолет менен жеткиришти, ошол эсимде. Анан ошондо багы эн атам туугандар рак болуп калыптыр деп бири-бирине шыбырлашып аткандарын угуп аттым да. Угуп жүрдүм. Анан чоң атам тилекке каршы 1 жылдай төшөктө жатып калды. Ооруду, катуу кыйналганын ошону өз көзүм менен көрүп аттым да. Ошол кезде тайтам да ооруп калды деген, тайтамдын инсульт болуптур азыр ошо ойлосомчу деген. Анан 9-сентябрда 68-жылы ошондо мен жаңы 2-нчи класска кирдим. Ошондо чоң атам ошол оорудан кайтыш болду да. Ошол чоң атамдын кайтыш болушу ушул рак оорусунан мага катуу таасир берди окшойт. Ошондо ушул ракты дарылаган доктор болом деп ошондой бир чечим кабыл алганымда ошо өзүмө алдыма милдеттеме сыяктуу коюп дегендей. Анан окууну бүткөндөн кийин келип мединскка тапшырып, мединскка өттүм биздин Фрунзедеги. Ошо биринчи курстан баштап эле ошо онкологияга билдим да, что ракты дарылай турган илим бул онкология илими экенинчи. Анан ошо окуп өткөндөн кийин агайлардан, эжелерден ошо онкологияга тиешелүү обязательно керектүү боло турган предметтер кайсы экенин угуп, ошол сабактардын баарынан эле почти баардыгына кружокторго катышып, олимпиадаларга катышып, өзүмдү даярдай баштадым да, мындайча айткандачы деген. Анан биздин ошо 12-нчи группа өтө күчтүү группа болчу. Көп сабактардан олимпиадада биринчи орунду алса, экзамендерден бошотулчу да. Ошентип окудук. Анан 5-6 курстан ошо онкология курсу өтчүбүз. Ошол жерде кружокко катышып, илимий студенттик иш алып барып, ошо республиканский конкурс болду. Ошондо мен биринчи орунду алдым да. Анан биздин бактыбызга, ошо онкологиянын бактысына десек болот, ошол кезде ушул жердин директору Раматлык Сулайман Иманбаевич Иманбаев болчу да. Ошол кишинин онкологиянын өнүгүү өсүүсүнө болгон салымы өтө чоң Кыргызстандын онкологиясына. Себеби дегенде ошол кезде жаш кадрларды даярдоо маселеси өтө курч экен онкологиядачы. Көп направление боюнча специалисттер даяр эмес экен. Ошо 3 жыл директор болуп турган убакыттын ичинде ал киши 35-36 балдар кыздарды Москвага, Ленинградка, башка жактарга жөнөтүп, тандап алып туруп. Анан ар кайсы направлениеден, ар кайсы адистик боюнча жөнөтүп даярдады да. Ошолордун ичинде мен да туш келип калдым. Менин бактыма ошол кезде профессор Антон Иванович Пирогов деген Москвада онкоцентрде иштеген ушу грудная хирургия боюнча специалист. Орто Азия, Казакстан боюнча онкологиянын куратор экен. Ошо киши келип калды дагы, анан мени тандап алды. Клинический координаторго өттүм. Ал кезде клинический координатор деген жылына 1-2 эле место бөлүнчү. Ошонун бирөө мага туш келди. Клинический координаторго ошо Москвада өттүм. Андан кийин эле 86-жылы аспирантурага өттүм да. Аспирантурага өтүп, ошол кезде бир жаңы онкология илиминде направление болуп аткан органосохраняющая операция деген. Ошол тема боюнча кандидаттыкты досрочно кылдым да Москвадан. Кийин келип берде бир 4 жыл иштеп, 4 жылдан кийин кайра ошол онкоцентрге эле, ал кезде Всесоюзный онкологический научный центр деп айтылчу, кийин азыр российский да, имени академика Николая Николаевича Блохина деп. Ошол жерге барып кайра докторантурага бардым. Анан докторантурага барганда мен бул киши ушул руководителим Михаил Иванович Давыдов деген академик, ошол кезде аябай дүйнө жүзүнө белгилүү болуп башталган киши болчу. Азыр 2008-жылдан бери бул киши мында бир категория бар да, лучший хирург мира деген эме бар. 5 лучших хирургов деген, рейтинговая деген оценка.
Ошол боюнча менин руководителим ушул академик Давыдов биринчи орунду ээлейт да 2008 жылдан бери. Ушул кишинин кол алдында ашказандын рагынын осложненный форма деп коет, жана канаганы, тешилип кеткени, жарылып кеткени, ошондой ооруларды ошол кезге чейин обычно эме деп эсептелинчи да, бул оорулардын перспективасы жок, осложненный форма болуп калганда рактыкы деп көп көңүл бурулчу эмес да, бүт дүйнө жүзүндө мындайча айтканда. Бул өзү өтүшүп кеткендин белгиси деп ушундай түшүнүк бар эле да. Андан дагы башка ошол кезде жанагы ракты хирургиялык жол менен дарылоонун жаңы принциптери разработка кылынып аткан болчу деген. Анан ошол жаңы принциптерге ылайык ушул осложненный форма рака желудканын ушул категориядагы ооруларды кайра карап чыгыш керек деп мен жетекчим, илимий жетекчим ушундай тапшырма койду да. Ошону иштеп чыгып 96 жылы досрочно зашта кылдым докторскийди. Азыр ошол докторский диссертация настольная книга деп коет эмеспи деген. Ошол хирургтар үчүн, онкологдор үчүн ушул ашказан рагы менен заниматься эткендер. Как настольная книга болуп жүрөт да. Анан ошондон бери 97 жылы кайра келдим. Ушу 97 жылдан бери ушул коронарный хирургия, торакальная онкология деп коебуз, ушул бөлүмдү жетектеп келатам. Бул убакыттын ичинде ушу бүгүнкү күнгө чейин 200дөн ашык илимий эмгектерди чыгардым. 5 кандидат дагы бир топтору даярдалып атат деген, башка Кыргызстанда эмес, менин окуучуларым башка өлкөлөрдө да иштеп атышат, ийгиликтүү. Бир монография бар. Жанагы изобретение деп коет, жаңы способ операции. Ушул өпкөн рагында, кызыл өңгөчтүн, ашказан рагында пайдалана турган жаңы операциянын түрлөрүнөн 5ти ойлоп табуу деп коет эмеспи, ошондой патентин алгам. 20дан ашык распродолжение бар. Биздин ушул онкология бөлүмүнүн ийгиликтерин, өзүнүн жетишкендиктерди көп өлкөлөрдө съездер, конгресстер, илимий симпозиумдар өтөт, ошолордо барып доклад кылабыз, демонстрировать этип келип атабыз жетишкендиктерибизди. Анан 2013 жылы Москвада эл аралык конференция өттү. Ушул жанагы академик Николай Николаевич Трапезников дегендин биздин агайыбыз болот эле. Ал кишинин лекцияларын угуп, тарбиясын алып калдык. Ошо кишинин 100 жылдык юбилейине арналган. Анан ошол жерде ал кезде мен бу онкология борборунун Кыргызстандагы директорлук милдетин аткарып аткан кезим болчу. Анан барып жаңы бир кызыл өңгөчтүн рагын хирургиялык жол менен дарылоодо бир өтө татаал бир вопростор бар эле деген. Ошол жанагы мурун ашказан операция болуп калган оорулардыкы да кыйын да. Анан ошонун жаңы бир методун сунуштагам. Ошону демонстрировать эттим, башка жаңылыктарды да айтып ошентип неметкенден кийин эртеси күнү совещание директоров деп болуп круглый стол болгон. Анан ошол жерден мен үчүн күтүлбөгөн окуя болду. Жанагы алтын скальпелди мына ушул өзү тапшырды, Михаил Иванович, менин руководителим, ошол совет директоров болуп аткан жерден деген. Бул профессиональная награда деп эсептелинет. Бул өкмөттүкү же башка эмес, жыл сайын бериле турган мындайча айтканда сыйлык эмес да. Бул адистик профессионалдык. Может 5 жылда, 10 жылда, 20 жылда бир боло турган нерсе да деген. Тем более ошол жерде Америкадан, Франциядан, Германиядан, Европанын бир өлкөлөрүнөн, Азиянын бир өлкө, СНГдан почти барлыгынан делегаттар келген болчу. Ошолордун чечими менен, ошол жерде директораттын чечими менен совещание директоров болгондо ошондой
сыйлыкка ээ болгонума аябай биринчиден күтүүсүз болду деген алтын скальпель. Экинчиден күткөн эмесмин дегендей да. Анан азыркыга чейинге өзүм таң калып калам дегендей чындай. Но приятно. Анан башка ушул илимге кошкон салым тууралуу президенттин, Кыргызстан президентинин ардак грамотасын алгам. Академия науктан биздин ардак грамотасын ыйгарышты былтыр. Андан башка жана өзүңөр айткандай бул эл аралык масштабта канчалык кызмат өтөсөң, канчалык ушул эмгегиңдин натыйжасын көргөзүп, жана публикация кылып турсаң, башка өлкөлөрдө дагы лично тааныбаса дагы билет да. Биз деле ошондойбуз да. Мисалы Японияда эмне болуп атканын, кайсы киши эмне кылып атканын ошолордун илимий эмгектеринен окуп билебиз да. Анан былтыр Грузиянын улуттук медицина борбору деген бар, академик Эристаеви атындагы. Ошол илимий борборго ардактуу профессор деген наам беришти былтыр. Тажикстандын онкологиялык борбору деген бар улуттук. Ал дагы былтыр ошол ардактуу профессор деген наам беришти. Бул ойлойм чоң ишеним, чоң илимий баа деп эсептесек болот. Ушундай ийгиликтер болуп атат, Кудай буйруса. Алдыда да көп пландарыбыз бар. Отделениебиз ынтымактуу, основной состав врачтардыкы деген илимий кызматкерлердики жаш кадрлар көп нерсени үйрөнүп атышат. Мен ойлойм, ушул коллектив менен дагы бир топ ийгиликтерге жетишебиз деп. Анан бул онкология оорусу менен ооругандардын коронавирустун онкологиялык ооруларга кандай таасири бар деген суроо көп туулуп атпайбы? Азыр ошол жөнүндө бир-эки ооз сөз айтсам. Мисалы, былтыр 19-жылы, мурдагы жылы бул оору күзүндө башталганда бүт дүйнө жүзүндө эмне деген оору, кандай организмде өзгөрүүлөргө алып келет, кандай илдеттерди козгойт, кантип дарылаш кереги белгисиз эмес беле. Анан былтыр бүт дүйнө жүзүндө ушул суроолорго жооп табыш үчүн аракет кылып, илимий изилдөөлөр азыркыга чейин улантылат, менин оюмча дагы көпкө чейин улантылат. Ошонун натыйжасында белгилүү болуп калды да, онкологиялык ооруларга таасирин тийгизет экен. Биз дагы ошол 200ден ашык оору биздин институт аркылуу өттү, онкологиялык оорулар, ошол коронавирус менен одновременно ооруп калгандарчы деген. Ошолорду текшерип көрсөк, азыр анализ кылып атабыз биз. Чындыгында эле, мен зарубежный чет өлкөдөгү коллегаларым айткандай, онкология ооруларын көпчүлүк убакта тездетет экен да. Биринчиден, экинчиден, мына былтыр ушундай дискуссиялар көп болгон. Коронавирус менен ооруп калса онкологиялык оорулар. Биринчи коронавирусту дарылап туруп, анан кийин онкологияны дарылаш керек деген даже воздун чечимдери болгон да. Но турмуш көргөздү, бул туура эмес нерсе экен да. Себеби дегенде жеңил формасы же болбосо орточо болгон ооруларды коронавирустан, инфекциядан онкологиялык ооруга каршы колдонула турган химиотерапия, лучевой терапияларды колдоно бериш керек экен да. Токтотпойчу деген. Себеби дегенде көпчүлүк убакта бир жагынан тездеткендигинен тездетип онкологиялык ооруну тездетет деп атпайлы, тездетет экен депчи деген. Анысы бир жагынан болсо, экинчи жагынан убакыт өтүп кетип, кээ бир оорулар мүмкүнчүлүктөн ажырап калышы мүмкүн экен да. Анан ошон үчүн анан азыр ошол бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму дагы ошондой чечим кабыл алып рекомендация берип атат. Биз да ошо түшүнө баштадык деген, что онкология оорулардын коронавирус менен ооруп калса, жеңил формалары болсо, аларды коркпой эле дарылай бериш керек да. Анан ушул жерден дагы бир суроо туулуп калышы мүмкүн, вакцинацияны кандай кылабыз деп ушул ооруларга.
былтыр категорически онкологиялық оорулар вакцинация кылганга болбойт деген категорияга киргизилген болчу да бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун чечими боюнча былтыр. Быйыл кайра каралып, жок, вакцинацияны өтүш керек деген чечимге келди. Себеби дегенде жанагындай эле деген ал коронавирус менен ооруп, анан айыгып, анан реабилитация болгончокту вакцинацияны токтотуп турса, оору өтүшүп келет экен. А если ага жеткирбей эле вакцинация кылып койсо, во-первых, көпчүлүгү оорубайт экен, 70-80-90% оорулардын коронавирус менен. Ооруса дагы легкий формада болот экен да, аларга дарылоо процессин токтотпой уланта берсе болот экен да. Ошон үчүн бул вопросту мындайча айтканда ушул вакцинация кылыш керек деген жагына чечиш керек да. Сиз ошондо кардарларыңызды чакырып атасыз вакцина? Ооба, биз оорулардын баарын эле айтып атабыз деген. Телевидениеден чыгып айтып атабыз, сайттарга чыгып, газет аркылуу айтып атабыз. Вакцинация өтүш керек. Онкология менен ооруган адамдарга дагы вакцинация өтүш керек. Себеби дегенде ооруган чакта вакцинация өтүп койсо, оорубай калат да көпчүлүгү. И, соответственно, дарылоо процесси токтобойт да. Сөзүмдүн аягында бир айтып кетейин деген, элге кайрылып кетейин деген бир каалоолорум бар. Биринчиден, баарыңыздарга ден соолук каалайм. Экинчиден, тынччылык, үчүнчүдөн, байгерчилик каалайм. Эң негизгиси ушул жалпы калкка, биздин ооруларга айтып кетет элем, ушул вакцинациядан коркпой, вакцинациядан качпай алыш керек. Себеби бул сиздин да ден соолугуңуз, сиздин жаныңыздагы бир туугандарыңыздын, жакындарыңыздын баарынын ден соолугуна түздөн түз таасир бере турган нерсе. Ошолорду оорудан, мынакей апат оорудан, коронавирус оорусунан сактай турган мүмкүнчүлүк деп эсептешиңиз керек. Саламатта болуңуздар.